Кайрылуу күн достор, сиздер менен Алтынай. Бүгүн мен сиздерге эзилген бурчак шорпосунун даярдоо ыкмасын көрсөтүп берем. Видео кызык болсо, аягына чейин көрүңүздөр. Эң биринчи идишибизге бурчакты салып, бурчактын үстүнө сууну куюп, 1 чай кашык содасын салып, аралаштырып коюп коебуз. Андан соң кызып турган казаныбызга майды куюп, кыздырып алабыз. Анан пиязды салып, жакшылап кызарта кууруп алабыз. Пиязды жакшылап кууруп алган соң, үстүнө майда туралган этти салып, аны дагы кууруйбуз. Эттин үстүнө азыраак тузду салып, дагы кууруйбуз. Анан майда тууралган сабизди, кызыл калемпирин салып, аны дагы жакшылап аралаштырып кууруп алабыз. Анан картошканы 4 бурчтук кылып туурап, аны дагы салып кууруйбуз. Үстүнө кинзаны салып, томат пастасын салып, бир аз кууруп алабыз. Баарын кууруп алган соң, суусун куябыз. Анан горохту жакшылап жууп алып, аны дагы салып кайнатабыз. Шорпобуз кайнап чыккан соң, тузду, кызыл мурчун, кара мурчун, майдаланган чеснок приправасын салып, 40 минутадай орточо отто кайнатып алабыз. 40 минутадай кайнаган соң, ысык бойдон блендер менен эзип чыгабыз. Анан кайра отко коюп, 5 минутадай кайнатабыз. Биздин өтө даамдуу эзилген бурчак шорпобуз даяр болду. Рецептим жакса, каналыма жазылып, комментарий жазып, лайк басууну унутпаңыздар. Тамагыңыздар таттуу болсун.